Салам достор, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Бүгүн бизде суроолор боюнча көп азыкты талап кылбаган оңой торттордун бири Наполеон торту. Эгер кызык болсо, анда келиңиздер чогуу жасайлы. Алгач камырынан баштасак, 700 грамм эленген унга 220 грамм ак майды салабыз. Май сөзсүз түрдө муздак болуш керек жана майлуулугу 72%дан жогору болуш керек. Улам унга малып, сүргүчтөн өткөрүп алабыз. Май менен унду жакшылап аралаштырып, колубуз менен ушалап, кумга окшогон абалга жеткиребиз. Май ээрип кетпеш керек, ошондуктан тезирээк кыймылдаганга аракет кылабыз. 250 мл муздаткычтан чыккан аябай муздак сууга 1 чымчым туз жана 1 жумуртканы кошуп, жакшылап аралаштырып алабыз. Унга сууну куюп, камырды жуурбайбыз, жөн гана аралаштырып алабыз. Эгер аябай жууруп салсаңыз, анда камырыңыз катуу болуп калат. Ошондуктан баардыгын тегиз аралаштырып алгандан кийин эң негизгиси камырды жөн гана чогултуп алсак болду, бир тоголок кылып. Ошондо камырыбыз кырсылдаган, жумшак жана ортосу кат-кат болуп бышат. Ал эми жууруп салсаңыз, жөн гана катуу камыр болуп калат. Баштыкка салып, 30 мүнөткө муздаткычка салып коебуз. Камырыбыз даяр болгончо кремди даярдап алабыз. Кремге 600 мл сүт керек. Сүттү отко коюп, ысыганча 2 жумуртканы 100 грамм кумшекер менен жакшылап аралаштырып алабыз. Эми 60 грамм унду кошуп, бүртүкчөлөрү жок, бир өңчөй абалга жеткенче жакшылап аралаштырабыз. Ысык сүттү жумурткага чуурутуп бир аздан куябыз, тынбастан аралаштырып турабыз, анткени жумуртка бышып кетиши мүмкүн. Этияттык менен баардыгын куюп алабыз. Кайрадан баардыгын сүттү кайната турган идишке куюп, отко коебуз да ортоңку отто тынбастан аралаштырып, кремибиз коюуланып чыкканча кайнатып алабыз. Түбүнө тартып кетет, ошондуктан тынбастан аралаштырып турабыз. Идишти тандаганда да сыры өчпөгөн же болбосо мына ушундай жылтырак нержавейка идиш болсо абдан жакшы болот. Баардыгын тегиз аралаштырып, кремибиз коюуланып чыкканча кайнатып алабыз. Андан кийин эгер бүртүкчөлөр пайда болуп же бир аз түбүнө тартып кетсе, тордон өткөрүп алсаңыз да анча-мынча бүртүкчөлөрү калат жана кремиңиз бир өңчөй тегиз болот. Крем жылуу кезинде 50 грамм ак майды кошуп, жакшылап аралаштырып, кремдин бетин жаап, бетине салафанды тийгизе жабабыз. Ошондо кремибиз кургап кетпейт жана толук муздаганча муздаткычка салып коебуз. Камырыбыз да муздап калды. 8 бирдей бөлүккө бөлүп алабыз. Ар бирин тоголоктоп, бирден жайып бышырып баштайбыз. Бир камырды жайып бышырып жатканда калгандарын муздаткычка салып турабыз. Камырды биротоло пергамент кагаздын үстүнө же болбосо силиконовый коврик болсо, ошонун үстүнө жайган ыңгайлуу болот, анткени абдан жука жайылат, идишке которгонго ыңгайлуу болот. Тоголок кылып калыңдыгын 3-4 мм кылып жайып алабыз. Диаметрин 18 же 20 см кылып кесип алсак болот. Эскерте кетчү нерсе, камыр бышканда 2 сантиметрге кичирейет. Ошондуктан эгер сизге торттун диаметри 18 см керек болсо, демек 20 кылып кесип аласыз. Камырдын ортосун вилка менен сайгылап, 180 градус ысык духовкага салып, 8 мүнөттөй бир аз кызарганча бышырып алабыз. Ал эми четиндеги камырлар да бизге керек болот, ошондуктан чогулта беребиз.
Мына ушинтип баардыгын бышырып алдык. Ал эми камырды туура жасап алсак, камырыбыз кырсылдаган жана ортосу кат-кат болуп бышат. Эми кайрадан кремибизге келсек. Ал эми кремге 250 мл сливки керек. Майлуулугу 33%дан жогору болуш керек. Сливкини миксердин жардамы менен коюуланганча чалып алабыз. Эгер такыр эле сливки таппайм десеңиз, анда жумшак ак майды колдонсоңуз болот. Ак майды миксер менен 2-3 мүнөттөй көөрүп чыкканча бир аз чалып аласыз да, андан кийин кремге аралаштырабыз. Кремди дагы муздагандан кийин миксер менен бир аз чалып же жөн гана аралаштырып алабыз. Чалып алган сливкини кремге 2 бөлүп салып, тегиз кылып аралаштырып алабыз. Ошо менен кремибиз даяр болот. Ал эми ак майды колдонсоңуз, анда ак майга дагы бир 50-60 граммдай кумшекер кошуп, чогуу чалып, андан кийин аралаштырып алабыз. Мына ушундай крем болду. Эми тортубузду чогулта берсек болот. Торту чогултуп алгандан кийин 3-4 саатка муздаткычка салып коебуз жана мүмкүн болушунча үстүн бир аз бастырып коебуз. Ал эми камырдын калдыктарын целлофан баштыкка салып, үбөлүктүн жардамы менен майдалап алсак болот. Торттун бетине жана капталдарына ушаланган камырдан себелеп кооздоп коебуз жана кайрадан муздаткычка жакшылап сиңгенче салып коебуз. Мындай тортту бир күн мурун жасаган жакшы болот. Мен мисалы күндүз жасап, кечинде кооздоп, түнү менен кайра муздаткычка салып койдум. Таң атканча торт сиңип, даамына келип, жумшарып калат. Кааласаңыз шоколад менен да кооздоп койсоңуз болот. Ошо менен тортубуз даяр болду. Достор, мына ушинтип биздин даамдуу Наполеон тортубуз да даяр болду. Эгер бул видео жакса, пайдалуу болгон болсо, анда лайк басып, комментарий калтырганды унутпаңыздар. Эгер каналыма каттала элек болсоңуздар, анда катталып коюңуздар. Алдыда буюрса дагы көптөгөн кызыктуу рецепттер болот. Эгер калтырбай көрөм десеңиз, анда коңгуроону басканды да унутпаңыздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.